Урматтуу достор, мынакей жалпы командабыз менен Кудай буйрса Лос-Анджелеске сапар алдык Стамбулдан. Алдыда 14 саат жол бүтүп атат, даярбызбы? Даярбыз. Мен уккандан көрө бир көрүп ал деп коет го. Биз көрүп алып, Кыргызстанда да кандай модель менен ошо мөмө тармакты өнүктүрсөк болот экенде ошо тажрыйбаны алып келели деп атабыз. Өттүм дегенде аябай сүйүнүч, тим эле кубаныч эмеге батпай кетти да. Эшикке чыгып алып, тим эле өттүм деп кыйкыргым келди да. 40 гектарга мөмө өстүрөйүн деп атабыз. Малина клубника өстүргөнчү стажы жакшы эле дечи, бирок аяктан да үйрөнүш керек кандай кылып өстүрөт, эмне кылышат. Биздин ассоциациянын биринчи Америка болгон сапары деп айтсак болот, уюштурган жагынан. Анан бизде аябай чоң мындай үмүттөрүбүз бар. Ал жакта жаңы технологияларды Кыргызстанга алып келүү боюнча, анткени кулпунайды өстүрүү жагынан алсак, Америка, именно Калифорния бул дүйнөлүк лидер болуп саналат. Буларда орточо түшүмдүүлүгү 70 тонна, ошол эле учурда Кыргызстанда орточо түшүмдүүлүгү 10 тонна гектарданчы. Анан биз алардан үйрөнө турган көп нерселер бар. Бизге ошо Калифорниядан профессорлор келген, учурунда келип, июнь-июльдарда келип, анан октябрда келип кетишти. Алардын билим деңгээлин угуп алгандан кийин чын эле түшүнөсүң да, биз мындай биринчи класстагы арифметиканы жакшылап үйрөнүшүбүз керек экен, мындай эң негизги нерселерди жакшылап үйрөнүп алып, негизги каталарды жазып алсак, өзүбүз деле жанакындай аларга окшоп 70 тоннадан аша тургандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экен. Бул кандайдыр бир нано технологиялар эмес, бул жөн эле мындай башынан баштап үйдү салып атканда туура фундамент салынса, үй дагы туруктуу болот дегендей, биз дагы ошо ишти жазып атканда баарын туура кылышыбыз керек экен. Анан биздин командабыз болуп, биякта ушул дыйкандар, агрономдор, экспортерлор, ушул жакка биздин ушу мөмө тармакта иштеген кишилердин баары чогулдук, ошол жака барып атабыз. Ал жактан болсо, мен уккандан көрө бир көрүп ал деп коет го. Биз көрүп алып, Кыргызстанда да кандай модель менен ошо мөмө тармакты өнүктүрсөк болот экенде ошо тажрыйбаны алып келели деп атабыз. Ошондой эң негизги максат. Америкага биринчи баратканда кандай экен деп кичине толкундануу болуп атат. Эмоция абдан чоң. Себеби чында биринчи жолу баратабыз. Бул иш сапарды ассоциация уюштуруп, ал жакка барып биз жанагы практика алмашып, кандай өстүрөт, Дэвис университетине барып, ошол максат менен баратабыз. Бул ассоциацияга рахмат. Ар кайсы выставкаларга алып барып, ошо алга сүйрөп, ушу тармакты өндүрөлү деп аракет жасап атканына да. Бул эми Америкага биринчи жолу баратабыз биз да. Эми алганда, виза алганда өтөмбү, өтпөймбү деген абдан эме менен киргенбиз, бирок алганда кубаныч чоң болду. Аябай толкундандым да, ушу группадан эме заявление бергенде эң биринчи очередте мен болуп калыптырмын. Абдан чоң толкундануу болот экен, эми группадан биринчи мен кирип атам, визадан өтпөй калсам, калган группа эмне болот депчи, тревога, мында жоопкерчилик чоң болуп, кадимкидей волноваться этет экенсиң. Бирок өттүм дегенде аябай сүйүнүч, тим эле кубаныч эмеге батпай кетти да. Эшикке чыгып алып, тим эле өттүм деп кыйкыргым келди да. Менден кийинки үчөө турган как раз эң биринчи очередте мен жазылгандачы сааты боюнча. Анан Нурсултан, Нуржамал, Талгаттар чыкканда ушундай чыдамсыздык менен күттүм. Алар да сүйүнүп чыкканда, жол башы жакшы болду, значит баары группабыз өтөбүз, жакшы барып келебиз деген эме үмүт болду да. Бизде Малина клубника өстүргөнчү стажы жакшы эле дечи, бирок аяктан да үйрөнүш керек кандай кылып өстүрөт, эмне кылышат, кандай кылса көбүрөөк урожай берет. Ошолорду карайбыз, сортторун көрөбүз, даамдарын көрөбүз. Көп эле нерселер питомниктерин көрсөбүз, кантип өстүрүшкөн. Ошолордун баарын көрсөк жакшы эле тажрыйба алып келет болушубуз керек эми. Эң көп чыккан сапарым 10 саат болчу. Штат Вашингтонго чейин.
ошол азыр учуп атканыбыз 14 саат билбейм кандай болот, бирок барып көрүп келип, алардын технологияларын көрүп келип, Кыргызстанга алып келейин деп атабыз. Мөмө тармагында кандай пландарыңыз бар? Жакында эмки жылга биз 40 гектарга бир мөмө өстүрөйүн деп атабыз. Азырынча биз барып көрүп, технологияны үйрөнүп, андан кийин ошо чечим чыгарабыз да. Азыр эле виза метриктен чыктың, кече болсо ошол Американын элчилигине барып, визага заявка калтырдык эле, интервьюдан өттүк эле. Анан канча жылга бериптир? Азыр колуңда паспортуң турат, алдың. Кут болсун. Рахмат. Кандай сезимдер болду? Аябай сонун. Ассоциацияга терең ыраазычылык. Негизи Буюрса эми бул поездка аябай пайдалуу болот деген ойдомун. Негизи буга чейин виза алган белеңби? Жок, бул биринчи визаларда. Болгондо да Америка. Ооба. Жакшы. Негизи Америкага кандай пландар менен барасың? Окуп келгени, алардын опытын болушунча ал жактан көрүп, Кыргызстанга алып келүү. Кудай буйруса. Мөмө ассоциациянын мүчөлөрү менен Америкага сапар алдык. Американын Калифорния штатына болгон иш сапарыбызга жалпы 14 адам барабыз деп катталып, анын ичинен 10 адам виза алганга жетишти. Калган 4 адам белгилүү себептерден улам уруксаат ала алган жок. Бул биздин биринчи иш сапарыбыз болуп жаткандыктан даярдыктар абдан жакшы болду. 2 жумалык программабызда Калифорниянын кулпунай өстүрүү, зыянкечтерден коргоо, таңгактоо, сатуу жана эң негизгиси айыл чарба тармагындагы алдыңкы университет деп саналган UC Davis'тин алдыңкы окумуштуулары менен жолугушуулар болот. Бирок аларга жетиш керек. Ошентип Бишкектен баарыбыз чогулуп алып, Манас аэропортунан түнкү саат 3:45 Стамбул шаарын көздөп учтук. 6 саатка созулган жол бир аз чарчатканы менен алдыда 2,5 эсе көп болгон сапар күтүп турган. Ошондуктан Стамбул аэропортунан жакшы орундуктарды табып, курсакты тойгузуп, денени чоюп, бир аз эс алып алдык дагы океандын ары жагына жөнөдүк. Командадагы бардык адамдар мынчалык алыс аралыкка 14 саатка учуп көрүшкөн эмес экен. Бул кышында унаасы менен Бишкектен Ошко бара тургандай эле убакыт. Бирок жол тыгыны, ашуулар жана анча-мынча дүп деп түшүп кете турган тешиктер жок. Ошондуктан кышы менен Ошко каттаган айдоочуларга таң бердик. 2 башка учакка бөлүнүп калгандыктан агроном Арсен Тыныбеков алдыга башка рейс менен учуп кеткен. Ал бизди Лос-Анджелестин аэропортунан ушундай жакшы маанайда күтүп алды. Кыргыздын пейилинен айлансак болот. Аэропорттон чыгаар менен бул жакта 13 жылдан бери жашаган Айдан аттуу байкебиз унаасы менен тозуп алып, шаар кыдыртып, ушул жердин бургерин америкалыктардын бардыгы жейт деп, сонун жерге алып барып курсагыбызды тойгузуп, анан алдын ала ээлеп койгон мейманканабызга жеткирип койду. Өмүрү көрбөгөн адамына жакшылык кылууну калаган кыргыздын жигит кыздарынын мындай сапаты каныбызда бар экени кандай кубандырат. Ошону менен Америкадагы биринчи күнүбүз ушундай жыйынтыкталды. Биз менен бирге болбосоңуз да, алыстан социалдык тармактар аркылуу колдоп турганыңыз кубандырат. Бул сапардын толук нускасын Мөмө YouTube каналыбызга да бөлүшүп турабыз. Экинчи күндөн көрүшкөнчө.